Саламатсыздарбы, мына 1-май райондук сотунун жанына 5-6 октябрь 2020 жылы Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда күч органдарынын окторунан зрениясы жок болуп, көздөрүнөн ажырагандар, каза болгон адамдын жакындары келиптир. Бул жерге мен түшүнгөнүм боюнча жабырлангандар келиптир. Мына талап кылып атышат. Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев жоопко тартылсын деген талабы бар экен. 5-6 октябрда элди аттырган Жээнбековдардын кланы жоопко тартылсын деген талап. Жунушалиев, Опунбаев өз элине ого чыгарган үчүн жоопко тартылсын. Экис макам Сооронбай Жээнбековдон алынсын деген талап. Бүгүнкү күндө Туптуура, чоң рахмат. Бул кишилер эми айтып атат, биз деген иш боюнча дагы арыз менен кайрылганбыз, бирок ген прокурор эч кандай чара көргөн жок депчи. Чындыгында Койташ октябрь окуялары боюнча иштин материалында бул жабыр тарткандардын арыздары бар. Бирок киши бат каралат, тоогурдаган. А киши өлтүргөндүкү каралбайт. Акыйкат жок бу жерде соттун. Бул октябрь иши боюнча эч кандай акыйкат жок. Эгер акыйкат болгондо мына октябрь окуяларында Жунушалиев, Опунбаевдин ошол буйруктарын аткарып, ушул кишилерге ок аткандар бул иш боюнча жабырлануучу катары өтмөк. Бул жерде Жунушалиев, Опунбаев жана башка ушул окуяларга тиешеси барлар отурмак. Сооронбай Жээнбековду кармаш керек, соттолуш керек. Сооронбай Жээнбеков Туптуура. Сооронбай Жээнбеков билеби, жооп бериш керек. Баарына тең мыйзам бирдей болуш керек. Кедей болобу, бай болобу, баарына тең бирдей болуш керек. Туптуура. Жээнбеков тоже сот жолунда тартылсын. Мен мисалы могу Жал район мечитине барам, жума намазга. Сооронбай Жээнбековду курчап милициялар турат, коргоп. Жада калса эмесине чейин коргоп турат, кичине киргенче. Өз элинен, Өз элинен коргоп турат. Айтсаңыз, сиздер мындай октябрь окуялары боюнча иш козголгондо арыз менен кайрылганбыз деп жатасыздар? Арыз менен толтура жол кайрылганбыз. Толтура тийишелүү жерлерге кайрылганбыз. Биздин арыз ошончо кайрылбаган үчүн ошол күнгө чейин толтуруп турабыз. Анан дагы бир мындай элдерде ой жарылат, булар акча алып келип атабы депчи. Силер бир сом да алган жок. Наоборот, биз ошол жерде жаракат алган балдардын баары тең, бүт баары тең. Иштебей калган, ишсиз калгандар да. Ооба, өзүңүз. Мен ишсиз калдым мынакей. Жакшынакай иштеп аткан жериме 16 жылда иштеп аткан жерде ишсиз калдым. Башымдын оорганына чыдай албай иштебей калдым. Мага басым окуй келди. Ооба, эми сизге окшогондор көп. Ооба. Мына канчалаган балдардын көзүнөн чийипкесин бирөөнү чапсаңыз Бизде атып мисалы бутман, колман жаратабыз, көзүнөн жаратабыз. Ошолорго мисалы эчтеке жооп жок да. Туптуура. Бирөөнүн газы бирөөнү чабыйчы азыр. Соттолуп кетесиң. 5-6 жыл берет. 100-200 адамдар атты дагы эчтеке жооп бербейт. Резиденцияда жыргап жатат. Биз бул жерде ишсиз турап жүрөбүз. Жаратабыз. Приказ атып Сооронбай берет. Сооронбай, Кашкаров, Опунбаев. Материал жак, мораль жактан баары жактан чечилет. Баардык нерсе болот. Андай нерсе болгон болчу. Андай нерсе болгон жок. Мына ушул көзүнөн, бутунан, колунан, ар кайсыл ден соолугуна, ар кайсыл
ар кандай мындай оор жаракат алгандар ким булар үчүн жооп берет? Бир киши отурабы бүгүн ушул кишилерге ок аткандардын арасынан? Октябрь окуялары боюнча сотто бирөө да жок. Мына Кашкар Жунушалиев, Опунбаев, Сооронбай Жээнбеков булар кайсыл жакта жүрөт? Эмне үчүн булар жооп бербейт? Эмне үчүн октябрь окуялары боюнча булар айыпталуучулардын катарында отурбайт? Адилетсиздик жок.